Кундуздан окуган кыздар токтоп калбай иштеш керек. Да, Саламатсызбы? кандай Кандайсыз? кunduz жаңы эле прямой эфир өзүм окуучуларыма прямой эфир кылып отургам да вот ты же меня обучила. Вот Молодец, такая крутая. да, в Уже. домашнем виде. Сейчас көбүнчө окуучу, то есть айымдар ушундай неме кылышат да, как я, да. Мен, например, сага 2 жыл мурун барганда тоже у меня же страх было. Мгм, Онлайн мен эмнени сүйлөйм, с чего начать деп элечи. мгм. Вот азыр ошондой нолевойлорго тоже сабак берип, жаңы эле прямой эфирди бүтүп, анан карасам сенин прямой эфир экен. Давай я зайду. А, Керек. Ол да. Клара ас- эже 2,5 жыл мурун менден окуп кеткен. Өтө күчтүү группа, команда, азыркыга чейин күчтүүлөр баары. Сонун окушуп, Клара эже вообще Инстаграм алып барчу эмес. да, Базарда ошол кезде иштеп, статустары, WhatsApp статустары менен саткан. Ошондо Инстаграмын эми жаңы ачкан да, жаңы ачып, анан таң калганын себеби кичинекей баласы болсо да монтип түнү бою отурчу да. Түнү бою СММ алипеси деп курс жазып, вообще я в шоке, сейчас вспоминаю. Анан самая активная болчу да, чыгып, Инстаграмын нолдон ачса дагы WhatsApp'тын статустары менен сатып, курсуна адамдарды топтоп алып келип, азыр мына наставничество кылат, өзүнүн продюсированиясын кылат. Анан сөз түрдө мага суроолору болсо, албетте биз колдоп дегенде, мисалы үчүн менден бир жолу окуду, бирок азыркыга чейин таанышпыз, азыркыга чейин сүйлөшүп, мамиле дегенде, баардык окуучулар менен адам өзү эле кетип калбаса, менин эшигим дайыма ачык. Мои двери всегда открыты. Клара эже, өзүңүз жөнүндө да, айтып, кандай да, результаттарды алгансыз, айтып берсеңиз болот. да. Ассаламу алейкум бардыгыңыздарга. Сиздердин Кундуз, сенин сонун аудиторияңа кирип атканыма дагы аябай кубанычтамын. Рахмат, что сразу чакырып, аябай энергиям ашып турганда да сразу неме кылдың. Рахмат чоң. Мен негизи Кундузду айтам да, постоянно бетине дагы айтам, каерде жолуксам деле айтам да, Кундуз, например, менин онлайнга келген биринчи кадамды таштаган мен сонун бир мощный наставнигим болгон. И именно баягында мектепте деле биринчи мугалим кандай болсо, садикте деле мугалим кандай болсо, адам ошондой болуп калат го негизи. Ошо менен окшошуп, ошонун немелерин, энергиясын алып, ошол сыяктуу. Мен дагы онлайнга келгенде, биринчи келгенде эмнеге мен биринчи Кундузга келип, Кундуздай болуп эле дагы эле ушинтип жүрөм да. Кундуздун энергетикасы менен кээ бирки жерде энергетика жетпей калганда жазып коем, сүйлөшүп коем. Постоянно ошо, несмотря вот 2 жыл өттү, Кундуз, например, 2 жыл өтсө деле, Кундуз мага как родная сестренка, понимай, да, наставник, биринчи наставнигим деп постоянно кайсы жерге болсо дагы айтам. И, например, Кундуз башкалардан айырмасы, например, Кундуздан кийин мен аябай көп эксперттерден, чоң эксперттерден окудум да, то есть тоже ошо разный продажа боюнча, продюсирование боюнча, эми наставник дегендердин баардыгынан окуп чыктым, потому что дагы ырыскым келди да, эми ар кимдин өзүнүн бир изюминкасын алайын депчи. Но именно ошолордун арасынан Кундуздун айырмаланып турганы, бул Кундуз вообще не бросает да, вообще не бросает. Иши кылып Кундузду айтам да, наставник навеки депчи. Постоянно айтам, Кундуз, ты мне наставник навеки. Качан болсо всегда бир жерде жолукканда дагы мындай постоянный жолугушабыз, постоянный мындай көз карашыбыз дагы бир, потому что Кундуз башкаларга окшоп өзүнүн окуучуларын эч качан таштабайт. Постоянно всегда кайсы жерде жүрсө дагы, ой, канча окуучуну окуттуң Кундуз? Бирок каждыйын тааныйсың, бул менин мончончу потогумда окуган, бул мончончу потокто окуган. Прям каждыйын фамилиясына, атынан бери, уже эксперттүүлүгүнөн бери, каждый жолу жолуксаң дагы, давай мынаны мындай кылыңыз, эмне болуп атат, уже сразу как өзүңдүн апаңдай болуп күйүп кетет да. Ошонун нерсеси менен мен башка наставниктерден аябай чоң айырмачылыгы Кундуз, например, ошол да. Көпчүлүгү, например, азыркы маалда да, например, биринчи кадамды таштап, онлайнда мен жокмун, например, көп эле азыр айымдарда биз ойлоппуз, биз Инстаграм алып барсак, башкалар деле алып барат депчи. Оказывается, есть да. Мен, например, 2 жыл мурунку мен абалында жүргөн айымдар аябай көп экен, Кундуз. Представляешь?
Инстаграмда даже хайлайтс деген не, актуальныйды каяктан ачам, ссылканы кандай коем дегендер бар экен. Мен ошолорго мындай баягы 2 жыл мурун ачкан SMM алифбеси деген курсумду мындай бесплатный эле доступ берип койдум. Кире бергилечи. Жактан уже дарю депчи. Негизи ошондой айымдар да бар экен. Бул жерде Кундуздун насаачылыгына келип аткан аудиторияга баарыңыздарга ошо айткым келет. Кундузга прям мен 100 эмес, даже на 200% неме гарантия берип айта алам, что Кундуздун колуна эле түшүп кала турган болсоңор, Кундуз каяктан болбосун силерди звезда кылып чыгарат. Болгон билимин уктабай түнү бою болсо дагы звонить этип алып сүйлөшүп, WhatsApp'тан каждый ар бирин түшүндүрүп берет. Ушунусу менен аябай айырмаланасың. Сенден кийин эле бир эксперттерге барып калдым. Анын атын айтпай эле коеюн. Бирок бир вопросум болуп калды да. То есть процессте вопросум болуп калды. И аларга мен билбей, представляешь, суббота күнү саат 10-до. Күндүзү 10-до жазып алыпмын. И алар мага мындай болуп жооп берди. Сегодня не деди? Короче, бүгүн бизге выходной күн. Мы не отвечаем депчи, представляешь? Ушундай да наставниктер болот экен. Типа өздөрүн бир башкача сезген наставниктер болот экен. Мындай карасаң, алардын деңгээли ошол биз сыяктуу эле да, негизи. Бизге окшогон эле семьясы бар, бизге окшогон эле үйдө жашайт, бизге окшогон эле машина, бирок ушундай принципиальный наставниктер да бар экен да. Ошолордун арасынан бөлүнүп чыгып, сону мына кайсы жерге барсаң да Кундуз кечегинде Анжеликаныкында деле жүрүп, мен, например, мындай өзүнчө биракта туруп мындай сыймыктандым да. Смотри, 300 айым барды, ошо 300 айымдын почти что 100 эле сени тааныбаса керек, честно. Бирок 200 сени таанып, Кундуз, давай сфотографироваться деп, баягы жерде Анжелика тоже ал личность, но анын жанында деле сен өзүңчө личность болуп, сонун болуп, баягындай мамиле менен адамдар, эксперттер, мындай жөнөкөй айымдар деле Кундузду адамдык сапаты менен аябай мындай сыйлашат да сеничи. Ошол жерде мен негизи Кундузду кайсы кечеден көрсөм деле чекесинде туруп алып эле өзүнчө восхищаюсь да, мындай сүйүнөрүм да, ой, молодец, ушунча авторитет бар, ушул жерге келсе да Кундуз. Бул баягындай Кундузда эмнеси жок, лицемерие, мындай я деген да эго пойголор деген жок да Кундузда. Актап эле баардыгын эле кетип берет. Ошо характери дагы аябай жакшы. Көп жерде көп эксперттер ошо өздөрүнүн эгосу менен даже элементарный обычный эле мобилографтарды да, кече мына байкадым да, обычный эле мобилографтар, Кундуз болбосо мобилограф дагы эмне бир аткан эксперттер да өзүнчө эле башкача да мындай позиционированиясычы. Ал адам өзүнүн мындай чоң эгосу менен мен деп монтип алганы менен ал эч нерсеге жетпейт да. Бул жерде баардык адамдар биз эксперт болобузбу, биз миллион таап атабызбы, биз таппай атабызбы, баардыгыбыз равномерный келген адамдарды дагы бир темпте кармап, бир темпте окуп, сен дагы ар бир сабагың башталганда деле насаачылыкка канчалаган айымдар келет, возрастный айымдар келет, кээбиркилердин акчасы жок келет, кээбиркилер аябай кымбат, то есть кымбат чектерге саткан чоң, например, үйлөрдү саткан айымдар келди, сага Малика айымдар делечи, ошолорду деле карасаң, баардыгын өзүнүн деңгээлине түшүп, ошолор менен тил табышып, ошол комьюнитини кирген насаачылыкка келген айымдарды өзүнчө бир топтоп бир ынтымакка келтирип коет да. Ошол жагың дагы аябай күчтүү сенин сапатың. Ошол жакты дагы аябай сыйлайм. Азыр 2 күндүк эмне өткөрүп атасың? Жөн эле эфирге чыгып консультация кылып атам, окуучуларым менен результаттарды айтып берип атабыз насаачылыкта. Энергиянын агышы менен дегенде, анан ошо психологияга келгеним мени ошол адамдык сапатты сактап калууга мага чоң жардам берди. Бул билимге дагы далай акча салдым, өзүңүз көрдүңүз окшойт. Ооба, негизи сен мурун психологияны жаңы окуп баштаганда эле биз ошол маалдарды окубадыкпы? Ошондо эле мен сени как психолог катары көрөт элем да, потому что адамды сразу көргөндө эле сразу ошондо мондой деп решенияны айтат элең го. Жаңы психологияны, то есть нутрициологияны окуп баштагансың да, ошондо. Азыр эми андан психологияны андан бери 2 жылда уже чоң эле психолог болуп, Ызаткан Жусупованы, Ызаткан ким эле? Ызаткан Жусупова эле. Ошол психологду деле аябай сонун чыгарып атасың. Мен, например, ошонун разборуна барганга азыр ушунчалык муктажмын. Честно, аябай очередти көп экен. Ушундай сонун жылдыздарды чыгарасың, ушунчалык адамдык сапаты менен
айымдарга жардам бере турган адамдар чыгарасың өзүң ушунчалык энергияң менен. Аллахым сени дагы колдосун, иштериңе аябай чоң ийгиликтерди каалайм, Кундуз. Ты вообще большая молодец. Мен ар бир айымдарга, ар бир ушул онлайнга чыгам, өзүмдүн продуктумду онлайнга чыгарып чоң кирешиге чыгам деген айымдардын баардыгына ошо Кундузду сунуштайм. Азыркы малда благодаря Кундузга 2 жыл мурун тупо эле барып СММ курсун окуп калганыма мен сейчас не жалею. Мен аябай мындай сыймыктануу менен чоң өзүмө мындай азыркы менин результатымдын онлайнга чыгып онлайндан карасаң канчалык биринчи ступень өзөгүү трансформация, биринчи мугалим, биринчи наставник. Ооба, сизге рахмат. Рахмат. Ыраазычылык билдирем. Көчө мурда күнү Анжелика Кайраттын аткында бараттым деп мынтип атам да, так, Клара жагада десем, биякта келатыр да жады, мен бияктамын деп коет, тигир басырып өтчүбүз. Анан ооба, мен ошол нерсени байкадым, ошол эле мындай жаңы чыгып аткан, мен эми онлайнда 5 жыл жүрөм. Мунун баардыгы билим экен да, билимдүү адам бой көтөрбөй, эго деген жок деген туура айтасыз да. Жөн бир калыпта жүргөн адам жеңет чынындачы, жашоодо ар кандай болот. Ар кандай окуучуларды көрдүм. Жылдыз болуп кеткен, жылдыз менен бир жолу иштеп эмне болгонун. Поэтому мындай да, бир калыпта жүрүш керек. Кудайым берет, Аллахым алат дегендей, ошон үчүн мунун баардыгы албетте дароо эле болуп калган эмес, билим аркылуу. Именно ошол окуп, өзүм менен өтө көп иштегендиктин аркасынан натыйжа десем болот. Потому что баардыгын байкап көрүп атабыз. Негизи эле жеке бренд дегенде эле бул адамгерчиликтүүлүк сапат эң биринчи эле. Это честность, репутация. Ошол нерсе аябай маанилүү. Сизге ыраазычылык билдирем, Клара эже. Дайыма барсыз, дайыма иштеп келатасыз, аябай тынбай эле иштеп эле бир нерсе кыла берет да, көрөй, классно. Мен мисалы үчүн ушу Кундуздан окуп кеткен кыздар тынбай иштеп кетсин деп, ушундай эл ошондой кабыл алсын деп чындап эле тиленем. И сиз азаматсыз, вообще тынбай иштеп келе жатасыз, прям мощные результаты. Клара же очень такая тоже вообще крутая, классно, прям өзүм барсам дагы, Клара же барыңыз ушул жака барып окуңуз, давайте мындай кылыңыз деп дайыма дагы өзүм да өзү айткандай баары бир окуучуларымды кайсыл жактан көрсөм дагы өзүм советтерин берип, давай монтпей деп кадимкидей ушинтип турам. Андан азыркыга чейин менин окуучуларым, наставничеством бүткөндөр деле суроо берсе эч качан жоопсуз калбайт. Көрөмбү, жооп берем албетте. Да, прям четкость, мындай внимание аябай сенде жакшы да. Эго жок, ар бир даже немеге деле, Инстаграмга деле кээде жазып коем да, көрбөй калышы мүмкүн депчи. Ону дагы сразу отвечать этесиң. Сенде четкость деген аябай жакшы. Бардыгыңыздарга Кундузду келиңиздер, окуңуздар, ошо бизге окшоп болуп кетиңиздер Инстаграмда. Рахмат, Клара эже, ийгилик сизге. Онлайнга кирип калып, мен азыркы чегим 250 миң. Бир адам менен иштешкен чегим бир айлык эле 250 миң. Мен, например, ошондо онлайнга кирбей, өзүм үстүмөн иштебей, ушул билимдерди албасам, мен дагы эле мурунку базарский эле болуп жүрө бермекмин дейм да. Келгенде даже байкагансыңбы, менин даже стилим өзгөргөн да. Да. О! Мен биринчи встречаларга насачылыкка келгенде мен даже стилим жок болчу да. Кундуз стилисттерди чакырган, тиги психологдорду чакырып эле 2 айдын ичинде вообще трансформация кылып койгон, вообще башкача адам болуп чыккам да. Уже баягындайга гүлдүү кийимдерди кийип эле бир бара берчүмүн. Анан азыр ошо сүрөттөрүмдү көрүп коем дагы анан неме кылам да. Вот именно ошол насачылыктан, бул 2 жыл мурунку насачылыктан мен ошончолук көп трансформация, ошончолук көп өзгөрүүнү алган экенмин да. Тупо делайте, тупо сториске чыккыла, мону кылгыла десе эле, кыла бериш керек экен да деп эле кыла бергем, бирок азыр ошол стористер менде до конца Инстаграмда бар да. Азыр смотрю да, кээде ыйлагым келет да, ушундай болгон экенмин да депчи. Чык десе эле чыга берген. Үйлөрүм чачык, кийген кебетем страшный, ушундай деле чыга берген экенмин. Бардык мындай
это идеальность емес. Ошондо деле айтып берет эле, идеальность деген жок. Давайте, как она есть кыла. Баягындай аябай жасанып чыгыштын деле кереги жок. Адамдар силердин чыныгы жүзүңөргө, чыныгы силердин эмоцияңарга, силердин чыныгы жашооңорго келет. Зачем баягындай роскош жашоону көрсөтүп, анан биякта өзүң ыйлакта бир башка депрессияда турсаң, ал роскоштогу жашооңдокун деле адамдар сатып албайт, потому что адамдар сенин энергияңа келет деген сөздөрдү айткансың. Ошол ар бир сөздөрүң менен мен до сих пор колдонуп жүрөм. До сих пор ошо инстаграмдагы алып барып атканда мен до сих пор ошо болгон как она есть чыгарам да. Идиш жуганда жаман көрөм, такая в сторис выложила, говорю, ненавижу грязную посуду. Клара же такая, и я тоже такая. Я прям на глазах выросли, вы очень крутая, вы очень крутой эксперт, и постоянно обучаетесь, растете, это очень хорошо, это круто, это надо постоянно учиться. Поэтому я очень рада, ваши успехи, это, конечно же, это гордость, круто, я горжусь. Бурса, пригласили меня на день рождения, увидимся на вашем день рождения. Обязательно келем. Все. Рахмат сизге. Все, давай. Я хочу эфир дейт. Да, отправляйте запрос. Или Адже, выходите. Добавляйтесь ко мне в друзья. Так, Адже Coral Club. Отправляйте мне запрос. Кундуз Эже жасалмалык жок да дейт. Жылдыза, выходи в прямой эфир, отправляй мне запрос. Отправляйте мне запрос, у меня очередь, тут столько людей. 1 октября, девочки, у меня стартует наставничество, не могу отправить это. Отправляйте запрос. Я обязательно еще проведу такие эфиры, будут консультации в прямом эфире.